Салам достор, каналыма кош келиңиздер. Бүгүн сиздерге дасторкондун көркүн ачкан өтө даамдуу, найзик, кооз, ананас салатын жасайбыз. Каналыма катты элек болсоңуздар каттала кетиңиздер. Анда эмесе кеттик. Эң биринчи ушундай сууга бышкан тооктун төшөгүн 4 чарчы кылып туурап алабыз. Андан кийин болсо бизде консерваланган ананасты ушундай кылып туурап алабыз. Өтө майда кылып туурабаңыздар. Салатты жеп жатканда бизге ананас сезилип туруш керек. Андан кийин бизде жумуртканы туурайбыз. Жумуртканы дагы 4 чарчы кылып туурап алыңыздар. Бул салат өтө найзик, жештүү салат болот. Андан кийин ушундай үйдө кандай сыр болсо боло берет. Ушундай кылып кыргычтан өткөрүп алабыз. Мынакей өткөзүп алдык. Эми салатыбызды чогултуп баштайлы. Эң биринчи бизде тооктун эти кетет. Ушундай чекелерин тегиздеп, андан кийин кичине туздан себелеп коюңуздар. Андан кийин ушундай кондитерлик каптагы майонезди ушинтип коюп баштайбыз. Андан кийин бизде ананас. Ананас бул салатка өзгөчө бир сонун даам берип турат. Салып алдык. Эми тегиздеп жакшылап чекелерин. Ананастын үстүнө дагы сетка кылып майонез куюп чыгабыз. Андан кийин бизде жүгөрү. Мынакей тегиздеп алдык жакшынакай кылып. Андан кийин майонез. Ар бир слойду салгандан кийин үстүнө ушундай кылып майонезден сетка кылып чыгасыздар. Андан кийин бизде жумуртка. Майонезди салып, үстүн тегиздеп алдык. Эми жана өткөрүп алган сырыбызды үстүнө себелеп чыгабыз. Салатыбыздын бардык жерин жаап, жакшылап тегиздейбиз. Мынакей тегиздеп алдык. Бул салат ананас салаты болгон үчүн ананастын формасындай кылып колубуздан келишинче ошого окшоштуруп жасайбыз. Андан кийин салатыбыздын үстүн кооздойбуз ушундай кылып. Каалагандай кылып кооздосоңуздар болот. Мен ушундай майонез менен ушинтип кооздоп чыктым. Дасторконго 2 тарелкага жасап коюп койсоңуздар сонун болот. Андан кийин менде грек жаңгагы ушинтип ортосун толтуруп чыгабыз. Өтө даамдуу, назик, сонун салат болот. Андан кийин менде көк пияз ушундай кылып ананастын формасын чыгардык. Колубуздан келишинче ушундай кылып кооздоп коебуз. Андан кийин дасторконуңуздарга тарта берсеңиздер болот. Сөзсүз түрдө жасап көрүңүздөр. Видео жакса комментарий жазып, лайк баса кетиңиздер. Эмдиги жолугушканга чейин аман болуңуздар. Алдыда дагы
сонун рецепттер менен бөлүшкөнгө аракет жасайм. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.